Урматтуу депутаттар, мен кыскача урматтуу депутаттар көңүл буруп койсоңуздар, бизде мындай бир жаңы түшүнүк, жаңы ыкма пайда болду. Өзүңүздөр билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө маданият министрлиги жок. Мен деген өлкөлөрдө жок. Бул бир. Экинчиси, сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигине, билим берүү министрлигине, маданият министрлигине ошол тармактын адистин келишинин кажети жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында билим берүү министрлигин экономисттер башкарат, финансисттер башкарат, саламаттыкты сактоо министрлигин дагы финансисттер, экономисттер башкарат. Маданият министрлигин дагы ошондой болуш керек. Жалаң маданияттын ичинен алып келгенде оңолбойт. Мына мен мурдагы министр катары айтып коеюн. Андыктан ушул вопроско суроого келгенде кичине мындай адилеттүү болсоңуздар, биз ушул ыкманы киргизип атабыз. Сөзсүз эле маданияттын ичинен бир эл артистин, эл сүрөтчүсүн, эл жазуучусун эмес, сырттан алып келип коелу, менеджер катары иштесин деп. Ал жерде жетиштүү адистер бар, чыгармачыл топтор бар, ошолор ишти кылат. Министрдин милдети ишти уюштуруу, саясатты жүргүзүү. Ушул маселени эске алып койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин кызмат ордуна дайындоого Мамбеталиев Мирбек Кемеловичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугуна алуу үчүн киргизем. Бул сунуш кылуу үчүн президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытовго жүктөймүн. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Мамбеталиев Мирбек Кемелович 1980 жылы Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында туулган. Улуттук кыргыз, жарандык Кыргыз Республикасы, билими жогорку. 2002 жылы Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Эмгек жолун 2003 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ишкерликти өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиясында жетекчүү адистен баштап 2007 жылга чейин ушул эле ишканада сектор башчысы, башка адис, бөлүм башчысы болуп иштеген. 2007 жылдан 2008 жылга чейин Ысык-Көл району боюнча чакан жана орто бизнести колдоо бөлүмүндө аткаруучу директор болуп иштеген. 2008 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинде бөлүм башчысы болуп иштеген. 2008 жылдан 2010 жылга чейин Ысык-Көл облустук мамлекеттик администрациясынын башчысынын жардамчысы болуп иштеген. 2010 жылы Ысык-Көл микрокредит агенттигинде башкы директор. 2010 жылдан 2014 жылга чейин ишкерликти өнүктүрүү фонду маркетинг микрокредит компаниясында бөлүм башчысы, башкармалык мүчөсү, финансылык директор болуп иштеген. 2014 жылдан 2015 жылга чейин Кыргыз курулуш финансылык өндөр жай тобунда жетекчинин орун басары болуп иштеген. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде консультант. 2015 жылдан 2017 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл болуп иштеген. 2017 жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарынын кеңешчиси болуп иштеген. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиясында жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында төраганын кеңешчиси. 2018 жылы 2019 жылдары Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармалыгын караштуу Кыргыз Республикасынын президенти номер 2 мамлекеттик резиденциясында директор. 2019 жылда 20 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармалыгын караштуу Кыргыз Республикасынын президенти номер 1 мамлекеттик резиденциясында директор болуп иштеген. 2020 жылдан 21 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын биринчи орун басары болуп иштеген. 2022 жылдан 2023 жылга чейин Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын аппарат жетекчиси болуп иштеген. 2023 жылдан 2025 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациянын уюштуруу иштери жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүндө мамлекеттик инспектор, бөлүм башчысы, сектор башчысы болуп кызмат кылган. 2025 жылдын 21 февралында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинде министрдин милдетин аткаруучу болуп президенттин указы менен бекиди. Урматтуу депутаттар, макулдук берип коюңуздарды суранамын.
Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Алмаз Акунжанович, отура берсеңиздер болот. Суроолор барбы? Табло бериңиздер. Урматтуу депутаттар, мен кыскача урматтуу депутаттар көңүл буруп койсоңуздар, бизде бир мындай бир жаңы түшүнүк, жаңы ыкма пайда болду. Өзүңүздөр билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө маданият министрлиги жок. Мен деген өлкөлөрдө жок. Бул бир. Экинчиси, сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигине, билим берүү министрлигине, маданият министрлигине ошол тармактын адистин келишинин кажети жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында билим берүү министрлигин экономисттер башкарат, финансисттер башкарат, саламаттыкты сактоо министрлигин да финансисттер, экономисттер башкарат. Маданият министрлигин дагы ошондой болуш керек. Жалаң маданияттын ичинен алып келгенде оңолбойт. Мына мен мурдагы министр катары айтып коеюн. Андыктан ушул вопроско суроого келгенде кичине мындай адилеттүү болсоңуздар, биз ушул ыкманы киргизип атабыз. Сөзсүз эле маданияттын ичинен бир эл артистин, эл сүрөтчүсүн, эл жазуучусун эмес, сырттан алып келип коелу, менеджер катары иштесин деп. Ал жерде жетиштүү адистер бар, чыгармачыл топтор бар, ошолор ишти кылат. Министрдин милдети ишти уюштуруу, саясатты жүргүзүү. Ушул маселени эске алып койсоңуздар.